артымдағы милдеттерим такымдап, ааламдагы асыл максат закымдап, баскан жолдон башка тарап көрүнбөй, барчуусуна баратамын жакындап. Кээде карап күн төбөдөн тийгенин, кээде байкап түндө чырак күйгөнүн, айтып эптеп аман чуркап келатам, арасында айлан көчөк дүйнөнүн. Кыялдарым элес албай башканы, кырды көздөй кетип арамашканы, кысталганым кубатымдын тозгону, кыйналганым кыя жолдун таштагы. Арабаңыз кадырман теле көрүүчүм, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Поэзия бул сөз өнөрүнүн бир бутагы. Сөз менен жүрөктөрдүн ачкычын таап, жүрөккө жетер ырлар жаралат. Бүгүн дагы сөз устасы саналган акындардын бири Шайназар Нурали уулу менен маек курабыз. Андыктан алдыда болуңуздар. Шайназар Нурали уулу акын 1992-жылы 11 декабрда Ош облусунун Өзгөн районунун 3 каптан айылында туулган. 1999-2010 жылдары аталган айылда орто мектепти бүтүрүп, 2015-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык университетин ийгиликтүү аяктаган. Алгачкы эмгек жолун 2018-жылы Ош шаарындагы номер 11 Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатында иштөө менен баштаган. Азыркы учурда Ош билим берүү институтунун инновация кабинетинин башчысы болуп эмгектенип жаткан учуру. Ыр жазууну тубаса берилген шык катары эсептеп, бул өнөргө олуттуу карагандыктан аз болсо да саз, маанилүү ырларды жаратууну туура деп эсептейт. Автордук ыр китепчеси «Сүйүүнүн паспорту», «Түбөлүк квартира», «Жашоону плюс кылган минус» жана башка ырлар менен толукталган. Негизи эле ошол кыргыз поэзиясында, негизи эле кыргыз тарыхында ошол кыргыз эли өзү сөз баалаган, кеп баккан деп элдеп айтып калышат. Анан андан сырткары ошол поэзия чөйрөсүнө аралашып калганын бирден бир себеби ошол ата тегимден дагы мындай сөздү айлантып сүйлөгөн, күлдүрүп сүйлөгөн, куйкум сөздү деп коет элде. Мына ошол себептен биздин каныбызда болсо керек деген бир ой. Бизде ата тегибизден чоң акындар деле жок, бирок ошол сөз баалаган, сөз менен сөзгө ийге келген бир инсандар болгон. Жашоону плюс кылган минус. Тагдыр менен баратам жолдон тайып, таш боорлорду көргөндө өңдөн азып, кайчылашкан манжалар өмүр санап, сабырсыздык үмүткө минус калып, жөө тумандай ойлорун бүдөмүктүр, өзүн алдап жашаган өтө көптүр, өзгө жанга пайдасы тиймек турсун, өз жанында бага албай жүдөмүктүр. Плюс минус жашоодо ролу чоң, плюс менен жашасаң тагдырың оң, бирок кетет кемчилик апенде биз, плюс кылган жашоону минус болгон, бирок кетет кемчилик апенде биз, плюс кылган жашоону минус болгон. Түбөлүк квартираң. Мыйзам менен ченелбеген турмушта, акыйкат жок, айрым учур жашайт да, жүзү жокто бирин-бирин каргашып, айрандаяк адам жоктур оюмча. Ойго туруп мээсинен уктаган бар, адамдык жакшылыгын кылбаган бар, жашаган жерине да рахмат жок, айрым бир адам атын булгагандар. Сөз аччыгы бар эле квартирант, акысын төлөөчү талап кылат, бул дүйнө түркүк эмес эч бир жанга, денеде жаның дагы квартирант. Өлгөндө сурак алат көрүң дагы, ак жаша мээнет берип жаның дагы, сылык бол сабырың ыйман менен, зулумдук бириңе кылба дагы. Түбөлүк урабаган квартираң, кыямат күнү дагы кыйрабаган, бул жака акча берип кирбейсиң бил, бейиш бул түбөлүк квартираң. Лирикалык ырларга жакын, кимдир бирөө мекенчил темадагы ырларга жакын. Негизи сиздин жан дүйнөңүз кандай ырларга жакын? Бул суроону биз албетте жан дүйнөгө бере албайбыз, мындай ыр жазам деп. Эми айрым учурларда басымдуу бөлүгү ыр бул чындыкты талап кылган үчүн ошол жан дүйнөнү кыйнаган, жүрөктү кыйлаган бир ойлор келсе, ошол тема бербестен туруп ошол ырларды жазууга туура келет.
Кээ бир акындар тема коюп ыр жазат экен. Айрым учурларда ырды жазып бүткөндөн кийин тема таап койгон акындар да кездешет. Ар бир акындын эң биринчи жазган көбүнчө ырлары сүйүү темасында болот. Сүйүү темасында, себеби окумуштуулар айткандай, инсан илимсиз, билимсиз калышы мүмкүн, бирок сүйүүсүз жашай албайт деген бир аныктан формуласы бар да. Ошол себептен бардык эле көпчүлүк акындар салыштырмалуу сүйүү темасында ыр жазышат. Андан сырткары Туулган жер сыяктуу, Таарынуу, элегия ырлары, Апакем, Бир тууган, андан кийинки ырлар мына ушулар болсо керек деп эсептейм. Сүйүүбүздүн документи. Мынча сен бийик уштуң көпөлөгүм, өзүмдү сага карай бөпөлөттүм, өзгөдөн жашырган сезимдерди өзүңө сүйүү кылып жетелеттим. Көз тиіп бараткандай экөөбүзгө, ортодо жол бербейли көңүлсүзгө, от чачып жан дүйнөдөн бирибизге, ан сайын суктанышсын сүйүүбүзгө. Кол коюп калем менен каттарыңа, кол койчу сүйүүбүздүн дарагына, сүйүүдө келишимдин документин сактайлы үйүбүздүн дубалына. Сүйүүдө келишимдин документин сактайлы үйүбүздүн дубалына. Сүйүүнүн паспорту. Арга таппай ачуум келсе жаза тилди. Канат кагып кетким келет эч билинбей, күн азык куржунума катып алып, арман жок бир кепеде жашасам дейм. Жок чоктокто анты кыйын абалым, пияз өңдү көз жашымды жаладың. Жеткирбедиң сүйүү сүттөй көрүнүп, ак өпкөгө сиңген сүттөй тарадың. Кайсы сенин касиетиң баалайын, сүйдүргөнүң бейиш тозок жалганың, у канжарды жүрөгүңө матырсаң, о сүйүү сен улуктугуң кандайың. Сүйүү сага далил койгум келет мен, күтүү дайым күбөлүгүң демек сен, аттестатың кыз канунун элеси, а паспортуң бардык шартка көнүү экен. Аттестатың кыз канунун элеси, а паспортуң бардык шартка көнүү экен. Сизде дагы акындык чөйрөдө масштабтуу алганда дүйнөлүк деңгээлде же болбосо Кыргызстандын аймагындагы кыргызстандык деңгээлде кайсыл акындарды көбүнчө үлгү тутуп же болбосо ошонун ырларын окуп маашырланып үлгү алып келесиз десек? Чыгармачыл чөйрөсүндө поэзия окурманы катары ошол Алыкул Осмонов кыргыз элинин бардык ошо кыргыздын билбеген адамы жок болсо керек. Биринчиден ошол Алыкул Осмоновдун жанагы мен өзүмдү үй сыртынан карасам деген чындыгында адам ар бир тармакта өзүн ар кандай жактан карап көрсө, өзүнө тыянак чыгара алат. Андан сырткары чыгыш элинин акындары, лирикалуу ырларды көп окуйм. Андан сырткары ошол кайра эле түрк элинен чыккан Юнус Эмре Дервиш сыяктуу бир инсан болгон, Кудайды сүйгөн, ушундай динди сүйгөн инсан болгон деп айтып калышат. Ошолордон шыктанам. Андан бери ара келсек, мына өзүбүздүн эле замандаш Мирлан Сами кожо, мен менен тең чамалаш Мелис Маматжанов деген ошол Ош шаарында башы көргөн акын досторум бар. Мына ошолор дагы шык берип, багыт берип, сөздү бышырып дегендей, мына ошолор менен маектешип, замандаш болуп, ушундай шыктанып келебиз. Мирлан Сами кожо, адам издейм. Жаманга жаман айтып асылбаган, жалгандын жамалына жашынбаган, жашоодо жарык жүздүү адам издейм, жакшынын жакшылыгын жашырбаган, карааны актан айыра көнө билген, күнөөсүн мойнуна алып көнө билген, калкымдын арасынан адам издейм, кашкайган калыстыкты көрө билген. Чабалга чаң жугузбай калкалаган, чегинен ашкандарды талкалаган, чөйрөмдүн арасынан адам издейм, чындыкты кайра-кайра кайталаган.
алсызга мээрим төгүп ийип койгон, ак дилдин акыбалын билип койгон, азырда арабызда адам издейм, абийирин ар намысын бийик койгон. Айтпаска андан бөлөк чамаң барбы, же адаммын деп айтууга чамаң барбы? Айнектей тунуктугун далилдеген, же айткыла араңарда адам барбы? Айнектей тунуктугун далилдеген, же айткыла араңарда адам барбы? Кыш айы. Бардык жанга бирдей берип өкүмүн. Бубак басты дарактардын көкүлүн. Кычыратып теребелди кыш айы, кирип келди кийип калың өтүгүн. Каттуу шамал ырдап муңду ырымды, күндүн нуру жерге жетпей жыгылды. Муздап калган асман менен сырдашып, моорлор тартып жаткан өңдү чылымды. Кыйынсынып жүргөн менен бурганак, күн чыкканда көлчүктөрдө булганат. Чана тээп суукка тоңгон батектер, чарчап келип мештибимди курганат. Жашы сымал ылды яккан эгимдин, жашы берит кар бетинде жеримдин. Там башыда мейман болгон муздардан, тамчы түшөт сөйкөсүндөй келиндин. Суктандырган көркөмүнө жан үрөп, суукту сүйбөйм, сүйөм кышты а бирок. Жашынгандыр тазалыктын астында, жаштыгымды издеп жүрөм кар күрөп. Жашынгандыр тазалыктын астында, жаштыгымды издеп жүрөм кар күрөп. Чыгыш поэзиясынан Урубай элерден сиздерге тартуулап ыр окуп берейин. Желдей жортуп батты бүркүн дагыда, ал өмүрдүн кетти келбес жагына. Тирүү туруп болгум келбейт кабатыр, келген күндүн кеткен күндүн баарына. Сулуунун сүйүүсүнө туткун болдум, суктангын тизесине башты коюп, терикпе кээ бир тетер жорогуна, бардыгын жакшылыкка коем жоруп. Роза гүл ыйлап эле жашын тыйбайт, тебелеп неге мени мынча кыйнайт? Булбул куш ага минтип жооп берет, билип кой, бир күн күлгөн миң күн ыйлайт. Амансыңбы, айланайын кичинем, алаксытып койбодуңбу ишиңен? Эмне берип жиберейин дегенде, мээримиңиз керек деймин ичимен. Күйпөлөктөп кыйшак байлап жоолугун, күндө эстеп жазса керек жоругум. Дүйнөдөгү таттуулардын ичинен, наныңыздын дамын таппай оорудум. Салганыңыз келди жарып булутту, сезимиме чачылгандай тунуксу. Өмүрүмдү тазартчуудай сезилет, айылымдын өрүк кагы куруту. Сагынычтан көтөрүлүп кан басым, суусаганда жуткум келди жармасын. Апакемдин тийген үчүн колдору, айылымдын жуубай жедим алмасын. Апакемдин тийген үчүн колдору, айылымдын жуубай жедим алмасын. Сакайттың сен көңүлүмдү ооруган, сары күздө чыгып кокус жолуман. Жылдыз түнөп жүрөгүмө ай түнөп, жылмайганың кетпей калды оюмдан. Издеп жүрсөм махабаттын дарегин, илебиңе мас кылдың сен адемим. Бир өмүрлүк кубат алдым өчпөгөн, бир секундка чагылышып карегим. Сен аркылуу кайра баштан жаралдым, сен аркылуу билдим күчүн аялдын. Сен бар жерде душманымды кечирип, сен бар жерде өлүмгө да даярмын. Бир өмүрдү сүйүү берип улаган, жарыгымсың жараткандан сураган. Жарым жолдо жалгыз кетип баратып, сени көрүп калганыма кубанам. Жарым жолдо жалгыз кетип баратып, сени көрүп калганыма кубанам. Күз көркөмүн күтүлбөстөн басса да, күздө келген кар татына башкача.
ак канатчан аалам кезип келген бу, ак кар сендей аруу назик таптаза. Кар бүттүгү сылап өтсө жүзүмдү, сен деп сезип өрттөйт жалын ичимди. Арууланып барак көңүл бул кечте, ал ак карга салып алгач изимди. Балбалактап жааган ак кар күтүлбөй, баары менин аппак сүйүүм үчүндөй. Секелегим кештин ушул суугунда, сен үйүңө жеттиң бекен үшүбөй. Бардык жерде өзүң гана элестеп, баш тарсам да албуут сезим жеңет эх. Балапандай сени такыр үшүтпөй, боорума кысып алгым келет эх. Ак кар, апапагым башкачам, көңүлүгө алба карегимден жаштасам. Мендик болбой калганыңа сыздаймын, сендей назик аруу дүйнө таптазам. Ак кар, апапагым башкачам, көңүлүңө алба карегимди жаштасам. Мендик болбой калганыңа сыздаймын, сендей назик аруу дүйнөм таптазам. Бул ааламдын пейилин теңеймеме, а өзүбүздүн пейилибиз кеңеймеге. Келечекти ойлосоң кыйын болот, кыз болбосо кыргыздын көбөймөгө. Энелер бейишсенде ай жамалы, көргөмүндө өскөнүн жайкаганы. Келин кыз төрөсө кайын журту, кубанып кетпейт өтө байкаганмын. Экинчи, үчүнчү кыз чуу салышат, Кудайдан эркек бала суранышат. Түшүнбөйм анда неге манко кою, ургачы коозу тууса кубанышат. Түшүнбөйм анда неге манко кою, ургачы коозу тууса кубанышат. Кечирим бербе мага, кечиргенде жөн жай эле бирөөнү. Унуткандай душманыңдын кылыгын, унутууга болбойт менин күнөөмдү. Кечирим бербе мага, аттың дүйнө бир кемтиги толбогон. Сүйгөн күнөө айтпайт ичке жашырып, сүйүү күнөө келечеги болбогон. Кечирим бербе мага, максаты жок махабатты беттеген. Мүмкүн сага бир учурда тагушу, сүйүп жүргөн күнөө менен эстелем. Мүмкүн сага бир учурда тагушу, сүйүп жүргөн күнөө менен эстелем. Чыгармачылык чөйрөсүндө буга чейин кандай эмгектерди аткардыңыз жана келечектеги пландарыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз? Бул чыгармачылыкты таштабай, бир жакшы нерселерге, элдин тарбия үгүтүнө, келечекке ушундай жакшы сөз калтырууга, ошол баягы кыргызда жакшы сөз бар, учугубуз кур эмес дегенде, ошо жакшы бир ырларды, сөздөрдү калтырганга аракет кылат элек. Жанагы кыргыздын жазуучу акыны Рамис айткандай, айрым бир акындардын бир жазбай койгону дагы адабиятка кошкон чоң салымы деген бир каттуу сөзү бар да. Муну ошол кээде тирүү ырлар болот, кээде өлүк ырлар болот, кээде жандуу ырлар болот, кээде жандуу ыр жарата албасак жок дегенде ошо жандуу ырлар жазган адамдардын бир окурманы катары дагы поэзияга аралашып жүрсөк болот деген ойду айтмакчымын. Ардактуу телекөрүүчү, мына ушун менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуз.